Женсебет болуш дейм. Ана мен өкмөттөн дагы жардам албайм. Өз жанымдан 8 мартка аялдарга подарка таратам. Өз жанымдан 8 мартка эжекелерге подарка таратам. Өз жанымдан 5 мартка эркектерге подарка таратам. Анан көчөмдө болсо бардык сууларды, бардык жанагы канал эмне керек болсо бардыгын өз жанымдан берем. Даже 20.000-30.000 сомдук үстөлбаларды да койдурам, тумбаларды да койдурам. Бардыгын өз жанымдан кылам. 4 ай менин немен бар, комитетим бар, 4-5 комитет иштейбиз. Бирок менин ушунчалык таң калганым ушундай болду. 3 жыл болсом дагы райондун кеңсеге чыгып мени отчет албады, жомоктоңдай. Өзүбүздүн инешканада турат, өзү дагы отчет албады, мага жомоктоңдай. Женсебеттин 100 жылдыгына орденди тагынып келдим. Айнуру Алтыбаевдин колуна. Илимбек Кубанычбековичтин колунан почетная грамота алдым. Биринчи жолу 67ге чыгып кыздар. Кетип баратып денем бир көрөдү, мен ушунчалыкка чейин барып, ушул ступенькадан чыгып, аламбы деген ой менен 67ге чыгып алганына курсак болдум. Себеби мен ийгилигим, барак өкмөттү баракка эч ким басып барган жок. 3 жолу Садыр Жапаров келди, 3 жолу да мен Садыр Жапаровго катыштым. Себеби эмнеге? Себеби мен барактан кабар алып, баракка колума келген жардамымды жүгүрүп берип, аким болобу, айыл болобу барсам, бир эпизод айтайын. Бир күнү мен аким менен айыл өкмөтүнөн урушкум келип бардым. Жер баткарылай, биздин эме сакташыбыздылай, барып урушуп барайын деп барсам, алардын буту дагылай экен. Кайра алардын балдарга, ошо иштеген балдарга чөнтөгөн акчаны чыгарып берсем. Кайсы бети мен урушамын, кара булардын акыбалына деп. Мен эртегенде эт бетимен кеткен аялдын, мага бийликтин да байлыктын да кереги жок. Эл керек, бирок мен ушунчалык капамын. Мен ушунчалык ишти кылып атсам дагы сураган пенде болбогонго капамын. Бир минутта жогорку райондук Женсебеттен почетная грамота алып алганыма капамын. Өзүм жазып алайын деп ойлодум бир күнүчү. Биша коюп жазып албайын, өлүп кетсем, кийин өлүп кетсем, ким карап отурат? Баракелде деп ойлодум. Бирок ушунчалык капамын. Эч ким отчет албайт. Женсебет иштебейт, эч ким отчет